Так, биз азыр Оштогу Кара Суу районунда РЭСке келдик. Чу дегенде бир да сыртында бир жазуу жок экен. РЭСке келдиңерби, же ТЭСке келдиңерби, же ПЭСке келдиңерби деген эчтекеси жок экен. Издеп билбеген адамдарга табыш кыйын экен да. Берегите энергию дегенде жазуусу бар экен. Болду, башка эч бир иштөө убактысы, начальниги ким, саат канчадан канчага чейин иштейбиз, бул кайсы тейлөө борбор экен, эч бир жазуу жок экен да. Ооба, айтыңыз. Ассаламу алейкум. Атыңыз ким? Нурлан. Нурлан менин атым. Не маселе? Биздин айылда баягы свет алабыз да. Светти баягы уруксат ала албай жүргөнүңүздөргө көп болду, эр катары. Биз 3 жыл кайрылып атабыз мына жерге. 3-үncü жолу. 3 жыл кайрылып атабыз. Не болуп атат? Не деп атышат? Кээде жайдын күндөрү тефальдагы иштеп баягы холодильник айтып эле коюн. Холодильник айтып эле коюн. Жок, арыз жазып, Арыз бизге жазып көйүтүп бергилесеңер эмне деп атат? Арыз жаздык, жогору жакка кайрылышып атат. Жогору жакка кайрылган деп атат. Кимге? Башкармачылыкка кирсек, комиссия бар экен деп киргизбей атат. Эмен чоңочу керек да жанагы. Жок, бизде бир көчөдө свет аз, бир жерде көп. Ошону Не болуп чечилбей атат? Ошону барбай атат, бизге барып эле шахматный кылып ала берсе, ал маселе биздин электриктердин тили боюнча оңой эле экен, бирок барбай атат да. Эмнеге барбай атат? Оюңузду айтсаңызчы, себеби? Кайдыгер мамиле кылып атат да. Кайдыгер? Биз арызды жаздык, кайрылдык, алдаган жогору жакка жүгөт атабыз, сиздерди де көрүп калдык да. Всё, кирип чыгыңыздарчы азыр, не дейт экен? Улан байке өзүндө? Улан. Кимдер бар? Адамдар бар. Тарткычы мен. Айтып койчу. Сау болуңуз. Улан качан бошойсуз? Азыр биз Кара Суу РЭСтин начальниги Калмурзаев Уланбек Каримкуловичке кирип, кечеги маселелер боюнча бир сурап көрөйүнчү. Уруксатпы? Уланбек. Эскертип коеюн, сизди биз видео камерага тартып атабыз. Себеби бир эки суроолорубуз бар эле, уруксат берсеңиз, Отурган уруксат бересизби? Уланбек эсе, мен кыска эле бир 2-3 суроом бар эле. Кечээ бир материал чыгардык элек. Ушу территорияңыздардагы жанагы акчасын алып бүтүрүп берем деп, бирок 2 ай өтүп, 3 ай өтүп кеткен случайлар, фактылар бар экен. Ушул боюнча сиздин кабарыңыз барбы? Бул боюнча менин кабарым жок экен. Бирок сизге мен жанагы коррупциянын элементтери боюнча туура эле маалымат жеткизе алдым деп ойлойм да. Сизге бул пайда катары кабыл аласызбы ал кечээ чыккан материалды? Пайда катары, конечно, тактайбыз, мындай нерсеге жол бербешибиз керек бизче. Бул боюнча жол бербешибиз керек. Анан бул боюнча дагы кечээ директор чалган, азыр дагы тактап туруп маалымат беребиз деп бул жергиликтүү текшерүүчү. Фактически акчаны бергенбиз дегендерди уктуңуз. Мен дагы көп нерсени чыгарган жокмун. Көп адамдар тарттым. Анан бир эле көчөдөгү алган маалыматтар аларчы. Эгерде сиз ушул жерде отуруп начальник болуп отуруп билбесеңиз, биз ошол жактан келип билген болсок, бул кандай силердин ишиңиздерде бул көз боемочулуктар барбы же силер ишенип тапшырган кызматкерлердин көз боемочулуктун айынан ушундай болуп атабы? Кандай деп ойлойсуз? Бул жерде көз боемочулукту мен айта албайт элем. Себеби бизде документация боюнча Ош электр амалында, именно Ош электр амалында тейлөө борборун ачканда, абонент менен прямой контактка келбесин, тейлөө борборунан документ тапшырсын. Тейлөө мисалы үчүн абонент мага чейин келбейт. Тейлөө борборго таштайт. Тейлөө борбордон мага алып чыгат. Мен колду коюп берем, дальше документация келет да. Эгер ошол жерде документтери толук эмес болсо, кечээ айтып коюп, бизде архитектурданын эмеси уруксаттар керек, турак үй деген, коммерциялык деген багытта деген багыттар бар да. Ушул багыттар эгер түрмөс боло турган болсо, биз кайра алып жөнөтөбүз да, бар ошол коммерческий багыттагысын алып келип, анан бизге уруксат берели депчи. Жок, контакт болбосун деп атасыз го, тыйын маселеси боюнча. Бирок контакт болуп турду кечээ. Маалыматта эми 2 сотрудниктин аттары ким эле? Кечегилер айтып атты. Өзүңүз тааныйсыздар ал сотрудниктерди? Аттары кимдер? Ошол чыккан балдар ошолор да. Макул. Мен Улан аке, сиз менен биз уруша турган оюбуз деле жок. Эми президентибиз ишенип мына министриңиздерди койду, Министрибиз силерге окшогон жетекчилерге ишенет. Бардыгын чындап эле контроль кылыш кыйын. Бирок өтө одоно болгон бир мыйзам бузууларга силер, мен ойлойм,
жөн отурбасаңыздар силерде чара Чара колдоносуңар. болот, сөзсүз чара колдонобуз. Так. Былтыр декабрь айында Аха. кийинки суроого өтө берели. Evet. 4 выговор бар, сиздин замыңыз бар экен. Ошол иштен четтетилсин деген буйрук чыгарган экен. Ушунун жыйынтыгы эмне болду? До сих пор отурабы же? Бул боюнча эме да, УГР боюнча мындай. Жок, выговордандан кийин дагы мына жумуштан кетсин деп чечим чыгарып берген экен начальниктер, Ооба, бул жерде эме да, анализ боюнча общий рейс 1 болот дагы. Анан фактически бизде немеге бөлүнгөн экен. Мен деле келгениме 4 ай болду да. 4 ай, 5 ай. 4 ай туруптуңуз эсептели аны. Кайсыл айдан баштап келдиңиз? Биз октябрдан баштап келдик. Азыр деген Beş ошо ay oldu. октябрь, 5 ай. ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель 5 ай болду. 7 ай десеңиз. Октябрда келсеңиз 7 айда. 3 ай, ятан 3 ай, 6 айда. 7 ай. Силер жана муну туура эмес эсептеп көнүп калган окшойсуңар, да жана. Мына жерде да Курманкул Зулушевго жазган арызда да фактылар бар экен го. Баягы эмени ашыкча жазып койгон. Баягы показания боюнча ал боюнча прокуратура иш козгоду. Иш козгоду? Иш козгоду. Ладно, экинчи вопрос бүтүрүп алайлы. Эмне себептен мынау так. Эмил Исмаилов деген буйрук чыгарып атса, сиздин замыңыз иштен кетсин деп чыкса дагы деле иштеп атат. Ооба, бул боюнча мен мындай да. 2 зонага бөлүнөт да. Север, юг болуп бөлүнөт. Ошто экөөнүн бири карагандагы анализ боюнча баягы бизде потерялар, акчалар түшкөнүн карайт да, ошол боюнча каралганда общий карап туруп ошол эмеге берип коюпту да. Мен бул боюнча билдирүүнү мен бергем. Анан башкадан карап бериңиз. Реализация боюнча бул жакшы, анализ боюнча. Общий караганда жакшы эмес. Бөлүп караганда бөлүбөй каралып калыптыр дегенбиз да. Болду. Демек, Исмаилов Эмил чыгарган буйрукка сиз туура эмес чыгарып алдың деген өзүңүздүн жүйөлөрүңүздү айтып, ушул убакытка чейин нары эмес же бери эмес болуп иштеп Убакыт атат. бериңиз деп убакыт алабыз. Бирок чечим буйрук кандай болот? Бул буйрук чыккандан кийин убакыт берилсин деген нерсе болбойт да. Же буйрук отмена болуш керек да, кандай дейсиз? Же муну деген вышестоящийге сотко берип, бул буйрукту отмена кылыш керек, жол жобосу бар да. Анан буйрук чыгарып алгандан кийин, шеф, бул бала өзү жакшы эле иштейт эле, сиз туура эмес чыгарып алыпсыз деп дальше иштей берген болбойт да. Кандай дейсиз? Себеби бул койгон кол кое турган иштер бар, бул принимать эте турган документтер бар, ошонун баардыгы мыйзамсыз болуп кете берет да. Кандай дейсиз? Улан Байке. Эми мунун юридикалык мааниси кандай болот экен мен билбейт экенмин. Сизде юристтер барбы могу жерде отурган? Бар. Чакырып сурайлыбы азыр? Эмне себептен? Сиз эмне себептен? себептен мына 4 сиз келгениңизге 7 ай болуптур. Бул буйрук чыкканына 5 ай болуптур. Эмне себептен жары эмес же бери эмес? Мен бул кишини Ганиев дегенди жаман бул жерден кетсин деп аткан жерим жок. Просто өзүңүздөрдүн башчылыгыңыздар ушундай чечим чыгарса деле бул бардактыктын белгиси да. Бул башаламандыктын белгиси, өзүңүздөрдүн мына ишканаңыздардагы башаламандыктын белгиси. Кандай дейсиз? Эмил Исмаилов деген кетсин дептир, сиздин оюңуз кетпесин, бул жакшы эле иштеп атат десиз, ошо боюнча ары эмес же бери эмес отурасыздар. Жок, убактылуу кетилген бул эскертүү. Убактылуу. Анализин көрөбүз деген анализин. Анализин жылды жапсын. Жылдын жыйынтыгы менен Бул азыр каерде отурат Ганиев? Өзүн чакырып сурабайлыбы эмне себептен отурасыз? Сизге буйрукпу, буйрук эмеспи деп. Жок, буйрук. Кетиш керек беле Спайди? Эми бул каралат да бул маселе. Жок, бул жерде иштен четтетилсин деп уже буйрук чыгып атат. Каралсын деген жери жок. Жок, мен айтып атпайм, бул буйруктун негизинде мен билдирүү бергем. Бунун иши туура эмес каралып калыптыр. Юристтер карап алып келген да буну. Ошол жерде бир кемчилик кеткен. Буйрук чыккандан кийин эртеси эле бердиңизби же 3 айдан? Эртеси эле бергем. Будан бери 5 ай өттү го. Эмне ары эмес же бери эмес. Мейли. Муну сиздер элдер жана министр, силердин министриңиздерге жетсе, анан дагы бир өзүңүздөрдүн бааңарды бересиздер. Эми 3-үчү маселеге өтөйлү. Улан Байкеси. Мына абоненттерге ашыкча жазып койгон фактылар бар экен, бул туурасында өзүңүз билет экенсиз. Билем бул боюнча. Ушул боюнча боло береби ушундай нерсе сиздерде? Болбойт, болбош. Ашыкча 1000 сом жазып коюп, анан кармалып калып, болбой калыптыр, кайра кийинкисине төлөп коебуз. То есть бул жазып көрөт экен да, сиз деп айткан жерим жок. Сиздин колуңузда иштегендер. Анан кокустан бир абонент билип калып, мен чото ашыкча төлөп атам десе, мейли анда сиздики кийинчерээк деп мындай баягы мышык чычкан ойной бересиз. Мындай да, бул мага чейин келгенде ушуну ашыкча жазгандар бар экен. Сиз келгичекте? Мен келгенге чейин. Анан мен келгенде булга токтотконбуз, ашыкча жазбайсыңар. Абоненттер менен конфликтке барбайлы. Как они есть жазгыла, шотун берели. Бул боюнча да интернетке чыккан, прокуратура келип текшерген.
Ол баланы үчтөн сотко чейин барып үчтөн иш козголгон да. Кана ал бала иштеп атам? Сотто азыр иш. Жок, бул жакта кызматкерби? Кызматкер эмес. Ким деген аты Сатурн? Улан деген. Улан. Куат, Нурлан, Улан. Канча Сатурниңиз бар ушундай элдер менен непосредственно контакт кылдым деп. Ашча жазып алып же акчасын алып алып, жашча жазып алып, ушундай контакт кылып иштегендерден канча сизде? Мен эми кече бир эле көчөдөн эки фамилиянын атын алып чыктым да, мындайча айтканда. Азыр мына үчүнчүсүн айтты, Улан деп. Канча бар сизде ушундай деп? Канча Сатурниңиз бар өз колуңузда иштеген? Азыр 57 контролер бар. 57 контролер барбы? Демек, үчөөнөн эле ушундай кечеги маалымат чыгып атат да, 57-ден. Ол деген баары ушундай деген сөз эмес да. Кармалганда гана айтмай, ага чейин кармалгыч жакта Жок, таптаса. кармалганда эмес, эми мисалы үчүн абонент менен арыз менен кайрыла турган болсо, же ачыкча жазылган болсо, сөз чарыгыбыз ол боюнча. Мейли сөзүбүздү жыйынтыктап кошумчаңыз болсо айтсаңыз болот. Эми президентибиз иштеп атат да. Аракет кылып атат. Эми Кара суунун абоненттер чейин кириши кыйын да, ал кишинин делечи. Демек ал киши мына министрлерди койгон, ар бир областтын жетекчилерин, райондорду койгон. Сиздер деген сөзсүз кармалганда эле прокуратурага өткөндө, анан кийин бир абонент интернеттен чыкканда реакция кылып эмес, өзүңүздөр дагы бир алдын алып профилактикалык иштейсиздерби, жокпу? Ошондой отделиңиздар барбы? Иштеп, иштен жумуштан кетирдик. Баштагы юрист иштен кетти. Телеоборон иштеген аял кетти. Кетирип эле койсоңор болду, кармалып калса. Жок, абоненттердин несин төлөп беришет. Ошенттерин төлөп беришет. Айлыгын биз пока расчет менен беребиз. Мен эми дагы сизге кошумча суроо, ушинтип ашыкча жазып койгон бир случайлар боюнча общий жалпысын алганда бир 7 миллион, 8 миллионго жетиши мүмкүн деген сөз бар. Турабы, туура эмеспи? Канчага жетиши мүмкүн ашыкча жазылып бардык жалпысын Азыр алганда? менде так маалымат жок. Далилденсе кандай болот? Далилдесе ким акча жазган болсо төлөп бериш керек, по идее. Ошо менде жөн эле жөн эле келбей атам да, бир маалымат. Указание чыгарганбыз. Ким акча жазса төлөйт. Буга чейин ушундай нерсе болуп келген экен да. Анан акчаларды төлөйсүңөр деп указание чыгардырып, эч ким акча төлөй турган указание чыгардырып койгонбуз. Рахмат сиздер менен элге ачык болуп бергениңизге чоң рахмат. Кабинетиңизден кубалап чыгып, киргизбей койбой, келиптилер мындан ары култап туруп терезеден качкандар болот. Ага салыштырмалуу сиз мына коомчулукка ачык экен, сизге мен рахматымды айта алам. Биз азыр начальниктен чыктык. Ганиев Чолпон деген сотрудник жумуштан кетсин деген приказ бар экен. 5 ай мурда. Бирок бул сотрудник до сих пор иштеп атат экен. Азыр ошодон интервью алайык сизге. Мурзабаев Эрнест. Азыр жок экен. Ганиев Чолпонбай. Фамилиясы жок экен. Биякта бир карап көрөлүчү. Юридикалык бөлүм, ушулардан сурайлычы, эмеси өткөн. Салам алейкум. Юристтер барбы бул жакта? Жокко жабык экен. Тартып. Жүрбөй тартып тур. Мен бир эме сурап алайынчы. Улам эке, юристиңиз дагы кабинетинде жок экен, Ганиев дагы кабинетинде жок экен. Каяктан тапсак болот алар? Булар уже саат 10-да задание алып чыгып кетишет да участкагачы. Башка күнү алып берем. Нахуланды. Бул туурасында мына Исмаилов Эмилдин алдында дагы бир сиз айтып атпайсызбы? Бул замыңыз кетсин деген приказ чыкты, бирок сиз оставить этте, бул жакшы эле иштеген бала эле деп атасыз. Ушул туурасында мүмкүн эртең барып ошол Исмаилов Эмилдин алдында териштирбейлиби? Кандай дейсиз? Себеби ал айтып атат, бул жаман иштеди деп 4 выговор бар экен, туурабы? 4 выговор бар. Иштен кетсин десе, сиз кетпесин деп мына 5 ай болуптур. Ортодо мындай жар эмес, жебер эмес болуп. Бул киши иштеп атат. Токтомдорго кол коюп атат, туурабы? Өзүнүн ишин жүргүзүп атат да. Мыйзамсыз да. Себеби приказ бар, жумуштан кетсин деген. Ошого бир чек коюп коелу. Кандай дейсиз? Салмастарбы, мына аркада турган электр подстанциясы болуп айтылат. Мына ушул жерде круглосуточный канчалаган электр энергиялар келип турат да. Бирок ошол электр энергиялар
ким аркылуу башкарылып атат, ким аркылуу бийлик башында тургандар кимдерге ишенип берилди жана кимдер ушул нерсени контролдоп атат. Так элде маалымат жок. Маалымат кимде бар? Баягы эле ортодогу Шудунпай элди дагы мамлекетти дагы алдаган, бардык эмес, көпчүлүк контролерлордо, иштин баардыгы ошолордо экен. Мамлекетти дагы, элди дагы ортодон жегендер мына ошо контроллор бар экен. Алардын көпчүлүгүнө иш козголот экен, камалат экен, кайра чыгып алып, как будто мына ата-энеси ушундай жерде төрөп кеткендей элечи, өмүр бою эле ушу электр тармагын тейлөө жана элге электричество берүү системасында иштеп жүрө бергендер көп экен. Досу камалса, шерик чыгарып, напарник иши кылса, бул уюшкан бир чоң кылмыштуулукту дагы мына ушул жерден байкасак болгудай. Себеби акыркы мен 3-4 күндөн бери именно ушул иштер боюнча жүрүп, элдер менен, элдерден маалымат алып, жана ошол эле ТЭЦте иштеген, то есть РЭСте иштеген жакшы дагы сотрудниктер бар экен. Акыйкат жүргөн, Кудайдан корккон сотрудниктер бар экен. Андайлардын көпчүлүгүн жолотпойт экен буларчы, иштетпейт экен. Бугунтук кылып жок кылат экен. Мына ошон эл үчүн, мамлекет үчүн иштейм деген дагы кызматкерлер бар экен. Мына ошолор менен маектешип отуруп, мунун ичиндеги көптөгөн 100 миң деген эмес, миллиондогон коррупциялар бар экенин мына угуп алып, өзүмүн кулагыма ишенбей, көзүмө ишенбей отурам. Сиздер менен алдыда дагы биз көптөгөн маалыматтарды иликтейбиз, териштиребиз, дагы алдыда көптөгөн кызыктарды көрөсүздөр деген мен ишенимде турамын. Жана бул ишке бир байкуш, бир контроллер эмес, анын аркасында депутат болуп турган, крышевать эткендер, агасы министр дегендерлер иштеткен. Бул жана прокуратурага, МВДга, ауйго жалаң Куртойлордун балдары, Куртойлордун туугандары ишке кирет деп калабыз го. Андан да Куртойлор бар экен. Андан да Куртойлор мына ушундай рейстерге киришет экен. Баягы мойнуна бир сумканы илип алып, анан бир кычкачты көтөрүп, пласкабусы көтөрүп келгендерди карайбыз го. Ошо ошолордун баардыгы чириген байлар экен. Көпчүлүгү ошо чириген байлар экен. Кантип элди дагы, мамлекетти дагы ортосунан аралап, счетчигин алмаштыра калышып, цифраларын алмаштыра калып, элдин канын ичкен, мамлекеттин бюджетин жеген ыймансыз паракор элди жеген кызматкерлердин айынан көптөгөн элдерибиз жабыркап, жана президенттер, то есть президентибиз бийлик башында тургандар жаман көрүнүп аткан учур мына ошолордун айынан экен. Биз ушул боюнча иликтөөнү дагы көп. Дагы бир айта турган нерсе, мына ошо РЭСтин жетекчилери, ТЭСтин жетекчилери, мына президентибиз министрди коет, министр ушуларга ишенип коет да. Алар деген мына элдин мындай подстанцияларын как будто менчиктей кылып элестетип алышып эле, элдерди каалагандай калчашат экен. Ошонун айынан мына эл бийликке наразычылыктар көбөйүп атат. Демек, ушул жерде баягы ТЭС, РЭСтин жетекчилиги отуруп алып, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн чөнтөгүнө акча урдайм деп атып, эл менен президенттин ажырым, не только ажырым, наразычылыктарды күчөтүп атат. Мына ушуларга биз эртерээк чара колдонбосок, чатак экен булардын иштери. Миллиондор нары берип, бир түндө мына подстанциялар круглосуточно акча бөлүп берип атат. Мына биз ушулар менен биз сыймыктанабыз. Бизде суубуз көп, электроэнергиябыз көп деп сыймыктанабыз. Анан иш кылайын десек эле жетпей эле, суу, свет жетпей эле, өчүп эле кыйналып атабыз го. Мына ошо жетекчилердин айынан деп эсептейм мен. Бүгүн 12 апрель, Правда айылында жайгашкан мектепке кирип азыр тийиштүү маалыматтарды алайлы деп келдик. Дай бурса азыр мына кирип директоруна жолугабыз. Саламатсызбы? Уруксат болуп турганга. Мен атым Мирлан, азыр мен сизди азыр түшүндүрүп берем. Саламатсызбы? Талант беке. Так, март айларында силер счетчик алмаштырдыңыздар беле?
Эмне себептен алмаштырдыңыздар? Эмне түрткү болду жана ал счетчиктин деген эмеси сроку дагы 1 жыл бар экен эле. Ошол боюнча эле маалымат сиздер менен бир уруша турган же эме кыла турган нерсе жок. Биз мындан аркы расследованияны биз айыл өкмөткө барабыз, кара сүресин алабыз да. Сиздер эмне себептен алмаштырдыңыздар ошол боюнча? Ким жөнөттү? Биз өзүбүз келдик. Сиз чочуп атасызбы? Эми давай тартып эле башта. Мен башынан өзүм саламдашып баштайын. Мен атым Орозбаев Мирлан Кубатбекович. Активист деп кабыл алсаңыз болот. Сиздин аты жөнүңүздү мен 3-чү жолу сурап атам. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Мен Салиева Гүлзада Закировна. Гүлзада Закировна. Сиз бул мектептин аты Абдрахман мектеби. Правда айылында жайгашкан, э? Сизге мен дагы суроом кайталап коеюн. Март айларында сиздер электр счетчигиңиздерди алмаштырыпсыздар. Бул эмне себептен алмаштырдыңыз деп суроо бердим сизге. Сиз билбейсиз себебин, бирок завхозго көрсөтмө берип атасыз, ушул түшүндүрүп берсин деп. Эми завходко өтөбүз. Болду ушул эле. Гүлзада Закировна. Бияк, бияк уруксат менен. Ол жакка турбайсызбы? Бул эч уруша турган нерсе эмес, эжеке. Кабатыр болбоңуз. Сиздер эч кычалып болбоңуз. Жаман оюңуз болгондо билинет эле сразу элечи. Жакшы эле ой менен сурап атасыз. Маалымат эле алабыз. Талант байке, счетчикте эмне себептен алмашылды, ошол боюнча эле билейик деп атабыз. Счетчикте рейстин кызматкерлери келип, акылдуу счетчик алмаштыргыла деген себеби менен алмаштырганбыз. Эски мурунку счетчигиңиздер акылдуу эмес беле? Эски беле? 3 жыл башта коюлган счетчик эле ол. 3 жыл башта. Аткан эле. Бирок 4 жыл деген мөөнөтү бар экен, мен билгенден. Бар, мөөнөтү болчу. Жок, ошону Талант байке, бул эч бир сиз менен менин ортобузда, бияктын ортобузда бир талас тартышат турган эчтеке эмес. Себеби эмнеде болду? Балким сиздер себеби билбейсиздер. Алар кааласа өздөрү алмаштырып кете берет, туурабы? Себебин айткан жок. Акылдуу счетчик алмаштырышыңар керек экен, бюджеттегилер деп турбу, алмаштырып кеткен. Болду. Алмаштырып атканда ким деген жана электромонтёрлор келди? Эсиңизде жокпу? Же Шухрат деген балабы? Билген маалыматыңыз болсо айтып берсеңиз жакшы болот эле бизгечи. Алмаштырганда ошол баягы трехпласканын балдары келип алмаштырып кетти, Талант дегендер. Талант деген аты Талант экен. Жок, берген жок, тийиштүү документтерин. Протоколда түшкөн жок. Пока өзүбүз жөнөтүп беребиз деген боюнча. Протоколду мен билгенден булар бул жерде эмес. Бул жерде эмес. Демек бул жерде протокол түзүлгөнү көргөн жоксуздар, алар алып кетип калып өздөрү барып түзгөн, э? Пока жөнөтө элек, өздөрү жөнөтөт деген боюнча жөнөткөн жок. Жок, Гүлзада Закировна, э? Ошол YouTube каналдын журналисти экен. Орозбаев Мирлан Кубатбекович. Сиз азыр кимден чалып сурап атасыз эжеке? Гүлзада Закировна. Ошого биз маалымат. Мен сизге кабардап атам да, ушу келди. Громкий менен сүйлөшсөңүз болобу? Громкий менен ким менен сүйлөшүп атасыз? Ресми менен сүйлөшүңөр Ким керек деген? экен да. Мен айыл өкмөт башчы менен сүйлөшүп атам. Айыл өкмөт менен аты жөнү ким менен сүйлөшүп атасыз? Биздин айыл өкмөт менен. Аты ким? Талант деген. Исаев Талант. Не деп жооп берди? Ресми менен сүйлөшсүн дейт. Ресми менен сүйлөшсүн. Бизге ошондо Талай баке, сиз бизге указание берип атасызбы ресми менен сүйлөш деп. Громкий тилдеби жигит? Болуп койду. Мен ойлойм тийиштүү маалыматты ала алдык, э? Актыны бул жерде түзүлгөн эмес, протоколу. Келип алмаштырып кетишкен. Бир сизге маалымат катары айтып коеюн. Алмаштырып атканда протоколду ушул жерде түзүш керек. Сиз как бул жердин директору катары билип алганыңыз оң да. Келечекте дагы. Директор болгондон кийин бардык сөздөр сизге биринчи кайрыла берет да. Демек болду бизде маалымат. Анан Кузедешке бизге маалымат бердиңиз, ошол ресми кызматкерлерин алып биз ушул жерде алмашып атканда
Siz показаниясын эчтекесине көңүл бурбадыңызбы? Себеби бул жерде өкмөткө 100 миң деген зыян келтирип атат экен да. Азыр биз хатта видео съемкалар таштадык да бизгечи. Эми Кандай дейсиз? Показаниясын булар биз айыл өкмөттүн балансындабыз, трансформаторбуз республикалык бюджеттен. Анан бул маселеде только ошолор чечет. Ошолор жооп бере алат. Кара сүрөстүн сандыгы электромонитор Белиев Шухрат деген алмаштырды, протокол составлять этиптир дагы. Ол бул жерде составлять этпептир. Рейсте составлять этиптир дагы. Протокол составить этип алып кеткенбиз да. Айтып атпаймынбы? Биздин Биз ол маалымат бердик да. Биз ошол жакта составлять этип. Жооп берет экен талант акасы. Болгондо жооп берип коербуз ал. Bizde ошо алмаштырышты дагы сразу кетишти. Түзүп бербеди. Протокол не калса кагаздар берип таштап бересиңерби десем, бияктан түзүп туруп анан жөнөтүп беребиз деген боюнча жок. Бул бир. Экинчисинен керектүү данныйлар болгон болсо менде показаниясын да жазып койгонмун. Алмаштырган күнү саатынан бери жазып койгонмун. Ошону көрсөтүп Бирок аласыз. бербейм. Азыр только через разрешениеси боюнча берем. Кимдин разрешениясы менен? Кимдин рашениясы? Начальник ресми. Начальник ресми? Сиз эмне начальник реске баш ийип жашайсызбы? Сиз бул жактын кызматкерисизби же? Кызматкер болгону менен себеби ошолор алмаштыргандан кийин эми ошолордун немесин берем. Бирок сизде бар, а? Бар менде данныйлар бар. Тергөө органдарына бересиз. Берем. Ал материалдарды жок кылбай турубуз. Биз бул иштерди балким тергөө органдарына өткөзүп берсек, ошол жерден мүмкүн сурап калышы мүмкүн. Азыр агай мындай да. Ушундай оюн пайда болуп да бизчи бул электр кызматкерлери менен сборго барып, бул мектеп жетекчилиги сборго барып, айыл өкмөт кызматкерлери сборго барып, бул планды ложный жасалма отчетторду берип, рейсы кызматкерлерчи сиздерге ашыкча зыян келтирип өкмөткөчү, өкмөттөн ашыкча акчаларды алып, анан ушул эшиктерин алмаштырып, бул мамлекетке миллиондогон зыяндарды келтирип атат да. Ошол боюнча атайын иликтөө кылып атат. Мисалдегенде иштеп атабыз деп айтышат. Биз эми алардын Сиздер сиздер дейбиз да. эжеке, сиздер эми көзөмөлдөөчүсүз да бул жерде. Алмаштырыш керек. Электричестволор жооп беришет да. Алмаштырыш керек счетчикти умныйга дегенде алмаштырат. Эми өздөрү алмаштырып атпайбы? Жок, бурдагысы деле умный деп атпайбы? Авария болгондо келип оңдоп беришет. Анан эмнеси күйдү? Баягында катуу суук болгон. Ондо баягы трансформатор толук күйгөн. Бир эмеси запчасть күйгөн. Аны алмаштырышты. Андан кийин счетчикти алмаштырыш керек да, аны алмаштырышты. Азыр мындай Бизге да. жакшы иштеп бериш керек да, балдар. Эжеке, сиздер жашырып атасыздар да. Биздин рейстин кызматкерлери бизге ачык айтып берип атат да. Ошол именно алмаштырган балдар. Ошолор жакшы билет да, электромонитор ушундай нерселерди ачык айтып берип атат. Ушундай жерде коррупциялык жол кетип атат да. Анан ошол нерсени ачык айтып сиздер жашырып атасыздар да. Мен түшүнбөдүм. Бул өкмөткө зыян келип атат да бул жерде. Өкмөткө зыян келе биз ол тергөө чечет оны. Биз ошо алмаштыр дедиби, бияктан келип алмаштырып кетишти. Пломбаларды басылган, показанияларын мен өзүм алмаштырганга чейин полностью тартып алганмын. Турат показания түшкүндө менде. Мен оюмча булар ал нерсеге кирише албайт. Өздөрү келип алмаштырып кетти. Самый главный бул байкем көргөн неткени айтып берди. Протоколду бул жерде түзүлгөн жок. Жана 4 жылдык суроого бар эле 3 жылда эле алмаштырып кетти. Болгондо айтып бердиңиз туурабы? Болду. Бизге негизги маалыматтардын бири ушул. Показаниясын эч кандай көрсөтө албайсыздар. Азыр көрсөтө албайм азыр. Бирок данныйлар толук менде жазылуу. Видео тасмалар алынган экен, чыгарып аткан тартылган экен. Ошол бүт протоколдо түзүлгөн түзгөн цифралар дал келбей. Алар айтты бизден негиз фотостар дейинде. Алар көбүрөөк маалымат билет да. Сиз билишиңиз керек да, сиз канча электр энергиясын колдоп бул мектеп канча расходтор канча ошону сиз билишиңиз, сиз айта албай атпайсызбы, сиз рейске көтөрүп атпайсызбы, сиз жетекчи болгону билишиңиз керек. Бизде авария болгондо алмаштырыш керек болгондо алмаштырып берет. Мындайда ар бир айдын 20-сынан 22-сине чейинки электр эсептегичтин показаниясын баягы сводка берип туруш менин милдетим да. Ар айдын 20-сынан 22-сине чейин мен сводка берем. Так положено. Сводка беремин. Өзүмдүн дневнигим бар, түшүрүп коем. Кайсысын жазылганын. Сиз кошуп берип атасызбы анда? Жок, Показания. Показания ошол показания болгондо. Мен өзүм мынау айыл өкмөттүн бухгалтериясына учетчиктин данныйын тартып телефонго. Симкасын жөнөтөм постоянно. Сизде бар? Бар. Жок, мен жашыра турган эчтеке, бирок показания жазган показаниялар бар. Эчтеке болбосо бизге көрсөтүп кое бербейсизби WhatsApp'тан эле? Макул, көрсөтпөсө. Өчү болду. Эжекебиз жете бербесемби деп антип бизге жолтоо боло албайсыздар. Мыйзам жок андай.
ошо 1-2 суроосун бердик, эмнеге Жакшы эле суроо бердиби? Эмне эле кыйжалат болосуз Президент кечээ саясатында сиз эмес, президент элге ачык болуп жазып турат. Анын биз келсек жаман нерсе менен келбейбиз. Коррупциянын элементи болсо мына алдын алайлы деп атабыз. 200 000 сомдой бюджетке зыян келтирип атат. Ал сиздин чөнтөгүңүздөн кетпейт, айлык бар чөнтөгүнөн кетип атат. А тегилер отуруп алып, өздөрү билип атат силерден акчаны алып кетип калып. Биз ошону балким далилденип калса, ошол акчаңарды кайра өзүңөргө алып берели деп атабыз. Тура эле мына эжекеме түшүндүрүп берип койсоңуз, бүттү эле кыжалат боло бербейт. Просто баягы жерде ченемчилик планlar үчүн биз дагы неме болуп калдык. Андаж болуп калды. Ака, бул биз келгенибиз жакшы, спецназ келген жаман азыр. Эгерде ушул коррупцион элементтер азыр прокуратурага тербөө жетип иш козгоп, спецназдар менен келип жүктөп кетет. Ага караганда биз эртерээк келип кызматташып бизге ошо рестегилер маалыматты жакшы билет, эмне үчүн алмат бербейт да. Бербейт. Биз Арасынан мынтип араң берет аларчы. Кызмат болбогуз. Туура келебиз, ал келебиз. Ошол эшикте видео тасмага алынган ошол эшиктеги показаниянчы вообще булар кошуп жазып койду. Буларга жок делилер. Мына жерде турат 94 59 деген показанияны берип атат да, ошо акыркы показаниясы, ошо чыгарылат мына показания. А самом деле нарыкта 7700 болот. Я 9400 деп показания берип атат. Сиз точно эсиңиздеби же? Жок, мен көрүшүм керек. Күнделикти. береби балдарга телефон. Мен көрөйүнчү. 100 000 Азыр алып келет. Эже ким менен сүйлөшүп атасыз эже? Громко тилге кылып сүйлөшсөңүз, ултурайлы үнүн. Ооба, мен айттым, ошолор жакшы билет. Ооба. 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 Ооба, биз деле мен деле ошондой эле айттым. Ошолор жакшыраак маалымат беришет. Эже сизге ким үйрөтүп атат, акыл үйрөтүп атат? Жок, Ким бул? Ким менен сүйлөшүп атасыз? өкмөт башы. Өкмөт башы. Жана эле эчтекени билбейм деп атып, кайра булак менен сүйлөшүп, эмне десем деп Не сурап атат. десем эмес, мен ошол. Громко тилге койсоңуз, өкмөт башчысы менен да сүйлөшөлү. Мен айттым, биз жакшы маалымат билбейбиз, эмне үчүн. Саламатсызбы? Сиз өкмөт башчысы турбайсызбы, мен атым Мирлан, эжекеге мен аты жөнүмө, фамилиямды толук тирде жазып бердим. Эжеге алдын ала айтып бердим. Бул жерде счетчик боюнча эле суроо бердим. Ал туурасында мен эркин журналист. Эркин президенттин саясатын билесиздерби? Элге ачык болгула, даже сиздер эмес. Президент өзүнүн кылган иштерин соцсет аркылуу чагылдырып, жумасына 2-3 жолу чыгып жазып атат. Ага караганда сиздер тартылгыла кимсиңер, анан дебешиңер керек. Кандай дейсиң? Жо, менен билбесем сурайын телефонда. Эжекеге мен тааныштырып бердим. Анан эжекем иштекенин билбейм деп туруп, кайра сизге чалып сурагандан, эми мен ойлойм, эжекебизден тийиштүү маалыматты алдык. Эми чынын айтканда эжекебиз балким билбей калгандыр. Биякта эме кимде? Завхоз чакырып берди. Ал байкебиз көп нерсени билет экен. Маалыматты алдык. Балким сиз менен дагы жолугуп калышыбыз мүмкүн. Каяктасыз сиз азыр? Мен азыр уже неме чыгып кеттим, проектин иши качы. Эмнеге дебейсизби? Талант байке. Себеби бул акча сиздерден кетип атат да. Бул мектеп сиздердин эмеңиз, балансыңыздарда отурат, туурабы? Мектеп биздин балансыз да. Демек, биз ошо сиздердин акчаңыздарды 1 сом болсо дагы туура колдонду, туура колдонбоду деп биз карап териштирип берели деп атабыз. Сиздердин акчаңыздар, сиздердин айыл өкмөт, сиздин акчаңызды. Оюбуз жакшы экен? Жакшы эле, бул жерде просто бузулган да, булар керектүү нерселерин бузулган да. Бул жерде кышына свет өчүп калып бузулган үчүн оңдолгон да. Эмне бузулган? Протокол түзүлгөнбү? Алмашыш керек беле, алмашыш керек эмес беле? Но ресттин немесин, начальник номерин, белки биз жаңырыкты караган ресттин свет немесин мен номерин эжеке кыргызып койдум. Мен ошо менен айланышып сурасаңыз деп ошол эжеке кыргызып койдум директор. Болду, азыр барып сурайбыз биз. Бул директор өзү билгизип берди бизге, биз ресми семелерге айттырып, алар оңдоп берет да ошондо. Анан эми
Мен специалист болгон үчүн кечирип койсоңор, эми мен точно билбейм да бул боюнчачы. Талап эке, демек сиздерден инициатива чыкты беле бул счетчиги бузулуп калды, алмаштырып бергиле деп. Жок, биз андайды түшүнбөйбүз да. Каякта бизге кайра алмаш эме жеңилир эле оңдолгон жакшы эмеспи? Ооба, туура эле. Бизден инициатива чыккан жок да. Булар бузулду деди, свет өчүп калды деди, биз эмеден чалсак биз буза албайбыз, биз ача албайбыз деди, кара жаңарык. Рестен чакырган Кара судан деди. Караштан ресттин начальнигин чалып чакырганбыз. Дальше бир нерсесин алып келип бергиле деди. Мен бияктан жөнөтүп алып келдирдик. Коюшту, анан дальше учетчиктин неге алмаштырды, не кылды билбейм. Мен эчиге айткам, эчиге алмаштырган болсо, актылары немелер жазылыш керек депчи. Бул эчике эчтеке билбейт экен одан. Билбейм деп атат. Билбейм дебейт да, берсеңиз телефон менен айтайын. Болду. Актылар бул жерде түзүлүптүр. Протокол бул жакта түзүлүптүр. Жок, актыны бу түзбөйт да, актыны эме түзөт да, рейс алмаштырсачы эге. Болду Талант байке, аябай жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Сиздин азыр номериңизди алып алайын, мен эсче маалымат билетинде сизге кайрылып Макул турайын. телефондон эме болсо мен сурасаңар айтып турам. Атыңар кимдер? Менин атым Мирлан Кубатбекович. Орозбаев Мирлан Кубатбекович. Мен сизге азыр жазам WhatsApp'тан. Өзүнүн динамигим боюнча ар айдын 22-синде 23-үнө чейин берип турам да. Анысын берип келе айтканымда ошо март айынын 20-сында дагы показания бергенмин. 77:00 показания мен бергенмин. Ошондо 20-мартта берген. 20-мартта берген показаниям ушул. Одан кийин көп өтпөй эле келип алмаштырып кетишти. 30-мартта келип. 30-мартта келгенде сразу мен учетчик снимателектен башта телефонго тартып алып эле 77-29 показания мен бергенмин. Снимать этип атканда. Андан кийинкисин билбейм аны. Алар канча показания мен неме кылышты, которуп алышты аны. Аны биз дальше өзү сурап алабыз. Талант байке, азыр могу жерде жакшы бир суроо бергим келип атат. Счетчикти канча сомго коюрдуңуздар? Ушуну алмаштырганда. Жок, бул биз өзүбүз акча таап алган эмеспиз да, болгондо кыскасы. Анан бир үкөлөрүм демекчи болбосо кыйналып калыпсыңар деп өзү Коюп берди. коюп берген. Рахмат ал деморчуга. Канча сомго түштү ошо? Билбейм аны. Бирок немеден сурап издегенибизде учетчик таппай, Карасудан базардан издегенибизде 15.000 деп айтышкан. 15.000. Так, эски счетчикти силерге калтырдыбы же алып кетишти? Калтырган жок. Алып кетишти. Алып кетишти. Демек, бул молодцы. Рахмат, ушу аракет кылып өзүңүздөр деморчу издеп аракет кылып коюп бергениңиздерге. Чоң рахмат.